Достор, мен дагы эки аял алгым келет. Коомчулукта эки аял алуу боюнча аябай талкуу жарылып атат. Кече күнү бир таксырлар 3000дей кол топтоп, анан 10 000дей кол топтоп, мыйзам өзгөртөбүз, эки аял алабыз деп аябай коомчулукту дүрбөлөңгө салып атат. Туура эмес бул. Эки аял алуу бул жоопкерчилик, бул балдардын укугу, бул социалдык теңсиздик. Бүгүн ажырашуунун статистикасы андан да көп. Мына ошол эмнеден болуп атат? Экономикалык жактан, социалдык жактан, моралдык жактан баардыгы бири-бирине дал келбейт. Мага канча адамдар кайрылып атат. Зордук зомбулук андан да өсүп атат азыр. Эгер эки аялдын мыйзам талаасына кире турган болсок, элестетип атасыздарбы? Талаш тартыштар канча көбөйөт. Эки бала, эки аялдан 4 бала, 4төн 8 бала болуп калса, алардын укуктары эмне болот? Биз мындай укуктук жактан чоң өзгөрүшкө алып барган өзү жакшы эмес. Анан Кыргызда бир аз тарыхка токтоло кетишибиз керек. Кыргыз улуу калк болгон. Идеологиялык жактан бир нече тепкичтерди бастык. Биринчи салттуу болдук. Андан кийин социализм, капитализм, демократия. Азыр болсо дин түшүнүктөрүн киргизип атабыз. Мынтип отурсак биздин коом өзүнүн иденттүүлүгүн, өзүнүн багытын таппай калды бир туугандар. Ошондуктан бул физиологиялык каалоо болгонучу. Ал эми социалдык жактан чоң авария ойношпош керек. Сен каалайсыңбы? Кыргыздын байманаптары илгери деле токол алган. Мына ошо таксырлардын жашоосун өзүн чагылдырайынбы азыр? Аялы өзү биринчи каршы чыгат. Баласы каршы чыгат. Экөөнү эмес азыр бирөөнү жарытып бага албай атат. Мисалы мен эркек катары бирөөнү азыр жарытып бага албай атам. Камсыздай албай атам. Мына ушундай көйгөй турганда коомду дүрбөлөңгө салып, мыйзамдык өзгөрүү киргизем деген жакшы эмес. Пайгамбарыбыз ал деген колунда балдары бар, жесир калган адамдарды алган. Ошентип албайсыңарбы силер деле? Аны айтпайлы ала бербейсиңерби? Антип жардам берсеңер, аялдар деле өздөрү жакшы көрөт. Бул жерде эки үй бүлөнү бир жерге кармаба деп мыйзамда так жазылып турат да. Экөөнү бир жерге кармасаң, сага кайсы бир деңгээлде мыйзам оорлотуп берет деп атат. Бирок анда деле штраф болуп, мен эми андай камалгандарды көп көрө элекмин мыйзамда, юрист катары. Бирок сенден төрөйм деген айымдар болсочу, пожалуйста барып төрөтүп, унчукпай ишиңди кылып, ошолорду бактылуу кылып карма да, анда сенден өткөн жакшы эркек жок болот болчу да. Таксырлар мындай ойноп сүйлөсөк да ойлоп сүйлөйлү. Коомду дүрбөлөңгө салбаш керек. Ансыз да коррупционерлер менен араң күрөшүп атабыз. Коррупционерлер түгөтө албай атабыз. Каяктан маселени ойлонуп таап атасыңар?